Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmatullahi ve barakatuh. Hurmatly mekendешler, qadrlуу musulman bir tug'anдар, barыңыздарга жараткан Алла Тааланын тынчтыгы, саламы, мээрими райымы жана берекеси болсун. Барыңыздарга ыйык Меккеден жылуу салам. Бүгүн 5 февраль 2026 жыл, 17 Шаабан айы 1447 хижри жылы. Бүгүн жуманын мынакей түнү, 4-күн түн, жуманын түнү болуп эсептелет. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, жуманын түнү жана жуманын күнү мага көп салават айткыла деген. Себеп канча биз салават айтсак, бизге ошончо Алла субханаху ва таала 10 эсе кайтарат экен да. Өзгөчө ошо жума күнүндөгү салават пайгамбарыбыз айткан мага периштелер аркылуу жеткирилип турат деген. Бул бир. Экинчиси, туугандар, жуманын түнүндө ким Каф сүрөсүн окуса, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, ошол үйүнөн тартып Каабага чейин канча аралык болсо, ошо нурга толтурулат деген. Кээ бир хадистерде келет, жума күнү Каф сүрөсүн окуй турган болсо, ага жер менен асманга чейин нур толот деген. Эки жуманын аралыгы нур толот деген ушундай улуу касиеттүү хадистер келет. Туугандар, ушу түндү кадырлайлы. Эми жума күндүн багымдат намазын айта турган болсок, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. Алланын алдында намаздардын эң абзели бул жума күнү багымдат намазды жамаат менен окуу экен. Ушул намаздардын эң абзели Алланын алдында ушул болот экен туугандар. Жума күнү касиеттүү күн. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям бир хадис айтат, Муслим шарифте келет. Жума күнү адам ата жаралган, жана жума күнү бейишке киргизилген, жума күнү жана бейиштен чыгарылган, жана кыямат күн жума күнү болот деген. Ошон үчүн жума күндүн артыкчылыгы бөлөк. Пайгамбарыбыз бир хадис айтат, бейиште жума күн бар, башка күндөр жок экен. Жума күн билинип турат экен да, өзгөчөлөнүпчү. Мынакей туугандар, жума күн мусулмандардын ибадат күнү жана майрам күнү. Андыктан ибадат жана майрам күнүңүздөр куттуу болсун. Эми Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисте келтирген. Бул Абу Даудда бар, Тирмизиде, Насаи, Ибн Мажада келет. Бул жерде Аус ибн Аус деген сахаба радыйаллаху анху келтирет, айтат, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям мындай деп айтат: "Ман гассала йомал жум'a вақтасала". Ким жума күнү жакшылап гусул алса, полное омовение, жакшылап жуунса, ва баккара ваптакара, эртерээк чыкса, эртерээк чыгып мечитке карай эртерээк чыкса, маша валам яркап, жөө чыкса, басып кадамы менен, улоого минбесе, унага минбесе машинеге, вадана минал имам вастамаа, имамга жакыныраак отуруп кулак салса, хутбага жакшынакай кулак салса, валам ялгу, бекер сөз, бекер иш менен алектенбесе, кана лаху, ушуга бериле турган кана лаху бикулли хутватин, үйүнөн чыккан ар бир кадам барго, ошого амалу санатин ажру сиямиха ва кыямиха, бир жыл орозо тутту жана бир жыл бою түнү бою ибадат кылып чыкты деген сооп жазылат экен. Элестетип көрүңүз, Аллаху акбар. Ар бир ушу үйүбүздөн келаткан, мечитке келаткан ар бир кадамга бир жыл орозо тутту деген, жана бир жыл бою түнү бою ибадат кылып чыкты деген сооптор жазылат. Бул каерде? Меккеден башка бардык жерде ушундай. Ал эми ыйык Меккеде ушуну 100 миңге көбөйтөбүз. Хасанатыл харам, бул ыйык жердин сооптору 100 миңге көбөйтүлөт. Эми ушуну элестетип көрүңүз, ар бир кадамга 100 миң жылдын орозосу, 100 миң жылдын тахажжудунун сообу, ар бир кадамга шакка. Ушунча соопту Алла субханаху ва таала берип атат. Мындан кургалбашыбыз керек, ушундай соопторго ээ болушубуз керек. Алла таалам баарыбызга ушу соопторду берсин. Буну мен аз деп айтат элем. Валлаху юдаифу лиман яша. Алла ашыртып, көбүртүп, эселетип, эбегейсиз бере берет. Алланын казынасында кеми жок туугандар. Алла тааланын берем десе, Аллаху акбар, казынасы чексиз. Жараткан Алла субханаху ва таала баарыбызга амал кылганга тоофик берсин, башкаларга жеткиргенге тоофик берсин. Ушул хадисти биздин устазыбыз Маулана Ихсанул Хак дамат баракатыгым окутканда айткан эле. Ушунча хадистерди окудук, бирок ушундан өткөн дагы сообу көп хадисти мен окуган жокмун деген да. Демек ушундай улуу касиеттүү хадис. Алла таала бул хадистин нурун баарыбызга насип кылсын, амал кылышка тоофик берсин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.